Рахмат, урматтуу коллегалар. Азыр айтылып атпайбы контрабанда жөнүндө. Бир нече жылдан бери, былтыртан бери айтылып келатат да. Азыр коңшу Казакстанда бензин менен биздеги бензиндин айырмасы 15 сом болуп атканда кантип контрабанданы токтотобуз? Азыр эле мына түштөн кийин саат 2-3кө коюп туруп өкмөттү чакырыш керек. Эмне үчүн Казакстандан сатып алууну бир жылдан бери кол коюлбайт? Эми атайын биз контрабандисттер иштегиле деген жөрөгө берип атабызбы? Эгер Россияда кымбат болсо, Казакстанда арзан болсо, алар алгыла деп атса, эмне үчүн өкмөт кол койбойт? Атайын кол койбой жатат. Саботаж кылып атат, контрабандага зеленый свет ачып атат өкмөтчү. Эми ошону чакырып туруп, азыр сурап коебуз деген сунуштар болуп атат да. Бүгүнкүгө киргизейик. Эмне үчүн биз күтүшүбүз керек? Миллиарддаган сом түшпөй калып атат за счет контрабанды. Көрүп турат, специалисттер айтып атат, Газпром айтып атат, партнер, башкалар айтып атат. Казакстанга уруксат бергиле деп. Өкмөт кол койбойт. Рахмат.